Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Мен бүгүн премьер-министр Мухаммедкали Абылгазиевдин отставкасын талап кылам. Себеби быйыл 2 майда премьер-министрдин токтому боюнча кол коюптур. Казакстандан Кыргызстандын ТЭЦине 400 000 тонна көмүр алып келүү боюнча. Ошол көмүрдү мамлекет эмес, баягы эле ортомчу шылуун компаниялардын колуна кармап жатат. Рассвет жана Прогресс компаниясына. Эгерде Кыргызстан өкмөтү өзү договор түзүп алып келе турган болсо, $36 менен ар бир тоннасын алып келмек. Бүгүн ошол ортомчу компаниялар аркылуу $56 менен договор түзүп алып келип жатат. Ошондо разницасы ар бир тоннада $20 болуп жатат. $20 400 000 тоннага көбөйтө турган болсок, $8 миллион түзүп жатат. $8 миллион сомго көтөрө турган болсок, $560 миллион сомго көтөрүп атат. Эми бул эле жыл эмес, 6 жылдан бери ушул акчаны көтөрө турган болсок, 3,5 миллиард сомго көтөрүлүп жатат. Бул деген сиз менен биздин ар бир 100 сомдон 1000 сомдон чогулткан налогубузду булар миллиардтап чыгарып, өз чөнтөгүнө чыгарып кетип жатат дегенди билдирет. Мухаммедкали Абылгазиев булардын баарын билбей коюшу мүмкүн эмес. Биз мына $400 миллион сарптап туруп, ТЭЦти реконструкция жасадык. Ошол реконструкцияда Кыргызстандын өзүнүн көмүрүнө ылайыкташтырса болмок. Бирок булар атайылап туруп андайды жасашкан жок. Эмне үчүн? Анткени миллиардтап өздөрүнүн чөнтөгүн жыл сайын элдин казынасынан чыгарып кетиштин бир айламалын жасашкан. Буга чейин да жасап келди. Туура буга чейинки уурлардын бардыгы камалып жатышат. Бирок жаңы келген адамдар дагы ушул эски ууру схема менен иштеп жатканы өкүндүрбөй койбойт. Бул эле эмес, Мухаммедкали Абылгазиевдин таможняда болгон былыктары чыгып жатат. КТ Мобайл боюнча бажалары чыгып жатат. Бүгүн ошол эле мурунку Бакиев, Атамбаевден бери келе жаткан схеманы колдоп жаткандыгы үчүн токтоосуз түрдө премьер-министрдин отставкасын талап кылам.